بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбызды улантабыз. Бүгүнкү өтө турган негизги дагы бир тотуло турган маселе бул закат фитр. Фитр зекети. Зекет деген бул фарз деген сөз, милдеттүү деген сөз. Садакатыл фитр эмес, бул закат фитр деген туура. Бул милдеттүү өз. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорундагы замандагы бир саанын өлчөмү менен. Бир саа деген эмне? Саа деген бул орто бойлуу эркектин 4 жолу кош уч менен жанакындай салган нерсеси бул саа болуп эсептелинет. Жана ошол сааны балким орто бойлуу эркек 4 жолу кош уч менен салса, ошол нерсени мисалы идишин чийип даярдап койсок, ошол идиш бизге саа болуп эсептелинет. Ошол саадан бир саа бир адамга чыгарабыз. Эгерде үй бүлө мүчөсү канча адам болсо, ошончо адамга саа чыгарылат. Азыркы заман менен анткени пайгамбардын доорунда килограммга салган жанакындай биздеги пакеттер жок болчу. Ал жерде ошол саа менен эсептечи эле, ошол идишти эсептеп туруп. Азыркы заманда ошондой фатуалар чыккан, бул бир саа деген килограмм менен алганда 3 килограмм болот деген. Божомол менен балким 200, 800, 900 ар кандай чыгат. Мисалы келтирсек, борпоң чоң финик болсо, ал жанакы идишке бат эле толуп калат. Балким 1-600 болуп калышы мүмкүн. А бирок майда күрүчтөр болсо, алар толугучакта ошол сызыкка чейин алар салмагы оорураак болуп калышы мүмкүн. А чоң күрүч болсо, балким салмагы андан азыраак болуп калышы мүмкүн. Анткени ал идишке аз күрүч батат. Анткени тиги чоң күрүчтөр көп орунду ээлеп калат. Ошон үчүн биякта саа менен эсептегенде эң оор болгон балким 2 килограмм 800 грамм болгондо 200 граммды кошуп садака болот, ашыкчасы садака. Ошон үчүн толук эле 3 килограмм деп эсептелген. Бул Шейх Абдулазиз ибн Баз фатвасы боюнча биз 3 килограмм ар бир кишиге чыгарсак туура болот. Пайгамбардын доорунда эмне кылышкан? Пайгамбардын доорунда ошол саа бул майда төгүлгөн нерседен чыгарышкан. Майда төгүлгөн нерсе курма, күрүч, арпа, будай, айтор, жанакындай быштак, ошол нерселерден чыгарган. Мына биздин заманда кутул балат дейт, биздин жерде тамак болуп эсептеле турган нерседен чыгарыш керекпиз. Ал балким макарондур, балким ол жанакындай гречка, же чечевица, же болсо фасоль, жанакындай тамак боло турган бирок майда төгүлгөн нерсе болуш керек. Майдан, анткени ал литр менен эсептелет, ал куюлуп калышы мүмкүн. Эттен чыгарган дурус эмес. Закат фитр туурасы майда төгүлгөн тамактан. Акча менен чыгарыш бул биздин мазхабта, Ханафи мазхабта акча менен чыгарса болот деген. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтү менен көп алымдар айтат, эң жакшырагы, ал деле жакшы акча менен чыгарган, бирок андан да жакшырагы бул жанакындай тамак менен чыгарган. Ошол кедейге таап туруп, мусулман кедей таап туруп, өзүбүз ошол тамакты таратып бергенибиз жакшыраак. Анткени тигил кедейге биз акчалай түрүнө берип койсок, балким ал кедей болсо карыздарынан кутулуп алышы мүмкүн. Ошол үчүн биз тамак түрүндө берсек, ал айласыздан аны жеп
курсагына киргизет. Ошон үчүн закатул фитр, курсакка киргизүү, ооз ачуу, ооз тийүү деген. Ошон үчүн ал адамдын кедейдин оозуна киргени ошол жерге түшүүсү бул закат фитр болот да. Бирок кедей андан башка бир муктаждарын жумшап койсо, закат фитрден чыныгы, кейпи, жүзү аткарылбай калышы мүмкүн. Эми закат фитр кимге милдеттүү? Шариятыбызда милдеттүү бул эркекке, аялга, кичинекейге, чоңго, бардыгына милдеттүү. Бирок мустахаб болуп эсептелинет. Боюнда бар аялдын боюндагы жанакындай жинин деп коет, боюндагы бир ымыркайга. Неге? Анткени ал нерседе береке бар. Ага дагы чыгарып койсо жакшы болот. Бирок ал төрөлөк болсо, чыгарыш милдеттүү эмес андан. Бирок чыгарып койсо мустахаб, жакшы болот. Неге биз майда төгүлгөн нерседен зекет чыгарыш керекпиз дедик? Анткени бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, бул Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтат: "Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям закатул фитр". Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бизге закат фитрди фарз кыл дейт. Мин Рамадан саан мин тамр ау саан мин шаир. Бул хадисте кандай келет? Бул жерде хадисте Рамазан айында жанакындай саа айтпадыкпы? Биздин заманда азыр саа деген 3 килограмм да. Ар бир адамга 3 килограмм чыгарыш болуп калды. Пайгамбар ошол саа чыгарсын дейт. Эмнеден? Курмадан, арпадан, будайдан, күрүчтөн. Мынакей бул хадис негизинде. Анткени пайгамбардын учурунда эт деле болчу, акча деле болчу, тыйындар деле болчу, кийимдер деле болчу. Пайгамбар эмнеге эттен чыгарыла деген жок? Эмнеге акчадан чыгарыла деген жок? Эмнеге алтындан чыгарыла деген жок? Анткени алтындан чыгарып койсо, ошол кедей адам алтынды сатып туруп, башка муктаждарды колдоно алышы мүмкүн. Акчадан чыгарып койсо, ал дагы башка муктажына колдоно алышы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам закатул фитр деген аргасыздан ошол кедей адам курсагына сала тургандай, бул эмне? Майда төгүлгөн нерсени чыгарып койгон да. Балким майдан чыгартпада май деген бул төгүлүп кетет. Неге? Литр тешилип кетсе жайылып кетет. Майда төгүлгөн күрүчтү тешип койсоң дагы жайылбайт, жайылса дагы чогултуп кайра салып койсоң. Эт кичине туруп калса балким бузулуп кетет. Кандай болсо дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө береке бар. Пайгамбарды ээрчисек, биз көбүрөөк соопко жетишебиз. Бирок мен дагы айтылайм, акча менен чыгарган бул жакшы нерсе. Бирок пайгамбардын сүннөтү менен тамак түрүндө чыгарыш бул андан да жакшы. Эми закат фитрдин максаты эмне үчүн? Бул Абдулла ибн Аббастан келген хадис. Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям закатул фитр. Фитр зекетин бизге Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям фарз кылган, милдет кылган. Тухратул саим. Орозо карман адамдын орозосун тазалоо иретинде. Мындайча айтканда, минал лагви ва рафат. Жанакындай туура эмес сөздөр сүйлөп алышы мүмкүн, туура эмес иштерди кылып алышы мүмкүн, эртерээк ачып алышы мүмкүн, кечирээк жаап алышы мүмкүн. Айтор баардыгыбыз таптаза эмеспиз да, ар кандай кемчиликтер менен орозону кармап жатабыз. Мындайча айтканда, эптеп окшоштуруп жатабыз дегендей бирөө. Ошол орозо адамдын кармаган орозосун жанакындай тазалап коет экен. Кээ бир адамдар айткандай дагы, бул жанакындай сажда саху, кошумча сажда эмне? Намазыңды түздөгөндөй, закат фитр дагы орозоңду дагы түздөйт деген. Жана ту'матул масакин, бул
мискиндерге, байкуштарга тамак деген. Ошол күнү, айт күнү алар үчүн тамак болсун. Эми закат фитрди качан чыгарабыз? Закат фитрди бир күн, 2 күн калганда, айт намазга 1 күн, 2 күн калганда чыгарабыз. Неге? Жанакы кедейлер ошол айт намазда кичине дарс окуганда күрүчтү, курманы, да бир нерсени коюп айттап, майрамдап, маанайы жакшынакай болуш үчүн. Андыктан биз 1 күн же 2 күн калганда чыгарганыбыз бул суннатка жакын. Эми кээ-бирлер мисалы закат фитр чогултушат. Андан кийин Бишкектен чогултат дагы, андан кийин Кеминге алып кетишет да. Андай кылган, эгер муктаждык болсо, Кеминге алып кетсе болот ошол закатты. Бирок бир нерсе, ошол закат фитрди чогулту да, мисалы акчалай чогулту ар бир адамдан. Анан ошол акчаларга ошол жанакындай ундарды, күрүчтөрдү, арпа будайларды алатканда, анан бензинге дагы ошол акчадан жумшап койбош керек да. Бензинге, Кеминге барганга адам өзүнүн акчасынан сарпташ керек. Закат фитрден бөлбөш керек. Жана закат фитрдин башталышы старт. Бул 1 күн, 2 күн калганда, ал эми закат фитрди кайсы күнгө чейин берип калыш керек? Бул айт намазына чейин. Бирок айт намазынан кийин берип калса, бул бир гана садака болуп эсептелинет. Закатын кутулган эмес болуп калат. Ошон үчүн келиңиздер, эң акыркы убакыт бул айт намазга чейин берип калыш керек эмес. Ошол үчүн закат фитр бизге фарз болду. 1 күн, 2 күн калганда кедейлерди таап, ошолорго берип калалык. Анан кийин кээ бир адамдар көрүп калабыз ушундай айт намаздан кийин деле закат фитрге садака деп салып жүргөндөрдү. Андай кеч калбайлык. Кандай жерге чакырганда эрте келебиз. Бирок закат фитрди бергенде дагы биз эртеретелик. Анткени Аллах Кур'ан айтканда сари'у фил хайрат. Жакшы иштерде силер жарышкыла, эрте бүтүрлө дейт. Ал эми закат фитр эң жакшы иш. Аллахтын динин, пайгамбардын шариятын өтө. Келиңиздер, Аллах субхана тааля бардыбызды закат берүүчүлөрдөн кылсын. Аллах таала ар кандай бөлүнүүдөн алыс кылсын. Биз закатыбыз берип тазаланалык. Анткени закаттын да негиз максаты Аллахтын берген жакшылыктарын, берекелерин өзүбүзгө тазалап алуу. Ошол кармаган орозолорубузду тазалайлык. Анткени арасынан ар кандай нерселер болуп калды, ар кандай сөздөр болуп калышы мүмкүн. Кыжалат болуп, туура эмес иштерди жасап алышы мүмкүнбүз. Ошол үчүн келиңиздер, закат фитр менен ошол орозобузду тазалап, Кудайдын алдында, Аллахтын алдында таква момундар менен катарынан бололук алардын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.